أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم hurmatly жамаат, hurmatly момын musulmanдар. Аллах табарак ва таалага хамды сана шүгүрлөр болсун. Мына бүгүн Рамазан айынын ыйык абалгы 10 күндүгү бүтүп, ортоңку 10 күндүгүнө өтүп атабыз. Ортоңку 10 күндүгү Аввалуху рахма, аусатуху магфира, ва ахируху айтқу минан нейран деп күнөөлөр кечириле турган күндөрдө турабыз. Урматтуу жамаат, мен ошол азыр кыска убактыбыздан бир Кадыр түн кечеси өткөндө бир маселеде айттым эле. Кадыр түн кечесиде Танаzzalul malaikatu ва рух, асмандагы периштелердин бардыгы Жебраил алейхиссалам менен бирге бардыгы ушу жер бетине түшөт экен. Ушу бут коерго жер жай жок болуп калат дейт. Ушунчалык көп периштелер түшкөндүктөн дейт. Ошондой периштелер түшүп түнү менен инсандар, адамзат, момун мусулмандардын бардыгы Кадыр түн кечесинде отурушуп, Кадыр түн кечесин тосушуп, намаз менен, ибадат менен, зикир менен таң аттырып, таңда атыргандан кийин периштелер кайра асманга көтөрүлө баштайт дейт. Ошондо Жебраил алейхиссалам бүт периштелер чогултуп, периштелер Жебраил алейхиссаламдан сурашат экен. Аллах табарак ва таала үммөтү Мухаммадты, бүгүн Кадыр түн кечесинде отурган момун мусулмандарды кандай сыйлык берди? Бул кечеде кандай сыйлыкка ээ болушту? деп сураганда Жебраил алейхиссалам жооп берет экен. Аллах табарак ва таала бул кечеде, бул Кадыр түн кечесинде отурган момун мусулмандардын бардыгыны бир да күнөөсүн калтырбай бардыгын кечирип берди. Бир да күнөөсүн калтырбай бардыгын күнөөсүн кечирип берди. Илля арбаата нафарин, бирок 4 түрлүү адамдын күнөөсүн кечирбей койду дейт. Ушунчалык ыйык, ушунчалык 1000 айга тете болгон ыйык кечеде урматыга бардык адамзаттын күнөөлөрү кечирилди, бирок 4 түрлүү адамдын күнөөлөрү кечирилбей калды дейт. Сахабалар периштелер сурашат экен. Алар кимдер деп сураганда Жебраил алейхиссалам жооп берет экен. Биринчиси акул валидейн. Ата-энесин наразы кылгандар, ата-энесине ак болгон балдар, ата-энесин кордогон балдар, ата-энесini кыйнаган балдар, ата-энесini бул жарык дүйнөдө азаптаган балдар. Ушулардын күнөөлөрү кечирилбей калды дейт экен. Экинчиси мудминул хамр. Мудминул хамр. Ичкиликти, аракты улантып, үзгүлтүксүз кээде ичип жүргөн адамдардын да күнөөлөрү кечирилбей калды дейт. Туура, мурда жаштык кылып, жаш мезгилде ичкилик ичип, арак ичип, кийин таштай берген болсо, сөз ал жөнүндө болуп аткан жок. Сөз азыр дагы, ушу күндө дагы бир маареке болуп калса, той болуп калса, же бир нерсе болуп калса, арак ичип коет. Анан жума намазга барып, мешитке да кирип коет. Айт намазга барып, намазга да барып коет. Таравиге да келип коет. Туш кеп калса, аракты дагы ичип кое берет. Мына ушул мудминул хамр. Үзгүлтүксүз арак ичип жүргөндөрдүн да күнөөлөрү кечирилбей калды дейт. Үчүнчүсү катиур рахм. Катиур рахм дегени, урматтуу жамаат,
bir tuğanları menen araz bolup, bir tuğanları menen kатташпай койгондор, bir tuğanlar menen мамилени үзгөндөр, bir tuğanlar menen ысык суук мааракелерде катташпай койгондор, bir tuğanlar menen bir tuğanı menen салам алейк кылып бири-бири менен учурашпай койгондор. Катыгы рахым. Мына ушулар дагы бүгүн дагы ушунчалык ыйык кечеде булардын күнөөлөрү кечирилбей калды дейт экен. Ал эми төртүнчүсү машахин дейт. Булар кимдер десе, булар кекчил адамдар. Кекчил. Кек сактап жүрөт. Жүрөгүндө дайым кеги бар. Бирөө бир нерсе кылып койгон, бир 20 жыл мурда. Бирок дагы şu күнгө чейин көргөн жерде жаман көз менен карап, мүмкүн болсо акарат келтирип, мүмкүн болсо сөгүп, мүмкүн болсо түртүп, сен неге 15 жыл мурда сен мени ушинткенсиң? Илгерки эски бир капачылыгыны ушу күнгө чейин жүрөгүндө сактап, кекчилдик кылып, ошонун аркасынан душмандыкты сактап жүргөн ушулардын да күнөөлөрү кечирилбей калды дейт экен. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө биздин жүрөгүбүздө жүрөк ооруну күчөткөн биздин эң бир жаман пейилдерибиз бири ушу кекчилдик болуп калды. Экинчиси bir tuğanдар bir tuğanı менен көрө албастыктын айынан катташпай калды. Бүгүнкү күндө бири-бирине таныбаган узак адамдардын мындай катташпай урушканы аз болуп калды. Ар бир туган уруктун ичинде бир семьяны бир карасаңыз, ошол бир чоң семьянын ичинде же эжеси менен сиңдиси, же болбосо агасы менен иниси катташпай мамиле кылбай жүрөт. Урматтуу туугандар, эмне үчүн биз бул маселени бүгүн айтып жатабыз? Эмне үчүн? Анткени Кадыр түн 26-сынан 27-сине келаткан кече күнү деп айтып жатабыз. Демек, ошол күнгө чейин бизде жүрөгүбүздө бири-бирибизге болгон кек болсо, бири-бирибизге болгон бир душмандык, бири-бирибизге болгон таарыныч болсо, мен кечирдим деп жүрөктөн чечим чыгарып, кечирдим мен деп өзүңүзгө өзүңүз сөз берип, мен кечирдим ошону, мен кечирдим паланчыны деп жүрөктөн кечирип коюңуз. Анткени Кадыр түн кечесинде күнөөңүз кечирилбей калбасын. Жүрөктөн кечирдим мен ошону деп коюңуз. Наркы сизди кечирбей ал сиздин ишиңиз эмес. Урматтуу туугандар, бүгүнкү күндө бири-бирибизге болгон бир мал мүлк дүйнөнүн аркасынан балким, же болбосо бир билбейм, түшүнбөйм бир өз ара бири-бирибизге болгон душмандык барган сайын күчөп барат. Негедир? Кыямат күнү адам баласы амал дептери колго берилет дейт. Амал дептерини колго алганда кээ бир жакшы инсандардын колуна периштелер алып келип, оң колунан карматат экен. Жаман, күнөөкөр инсандардын амал дептери сол колунан же аркасынан алып келип берилет экен. Ошо периштелер ошо жаман адамдын жүзүнө карагандан жийиркенет экен. Амал дептерин колуна алып туруп инсан окуйт экен. Караса бүт эле күнөө, бирок бир да сооп амалы жок. Ошол жерден аны бакырат экен. О Аллахым, кана менин орозом, кана менин ифтарлыгым, кана мен адамдарга ифтарлык ачып бердим эле мынча адамга хайыр ыхсан, фитир садака бердим эле, зекет бердим эле, кана менин ажылыгым, ажыга бардым эле, умрага бардым эле, кана булардын сооптору. 5 убакыт намаз окудум эле, о Кудайым, кана менин намаздарым деп Кудайдан сурайт дейт инсан. Ошондо Аллах Табарак ва Таала жооп берет экен. Сенин соопторуңдун
sen тапқан сауаптарыңның бардығы sen gıybet kılgan adamlarga verildi деп айтады екен. Sen arkasынан жамандаған, sen arkasынан gıybet kılgan insanların бардығы ошол тапқан сауаптарың бардығы verildi деп айтылады екен. Muflis деп айтады мындай адамды. Muflis деген ким? Банкрот. Кыяматта банкрот болған адам muflis деп ушулар айтылады екен. Бияктан мечит салған, медресе салған, хажыға барған, умраға барған, зекет берген, қайта тарауih намазды оқыған. Қияматқа амал дептерін қараса жоқ. О Құдайым, қана менің тарауih намаздарым, қана менің оразам, қана менің зекетім, қана мен медресе салып бердім еді, мечит салып бердім еді деп Құдайдан сұрағанда не деп жауап береді екен? Бұл сен gıybet қылған адамдарға бардыға берілді сен тапқандарың деп айтады екен. Бұл муфлис болады екен. Ешқандай соғы жоқ, бара тұрған жері қаяқ болады екен? Дозақ болады екен, урматтуу жамаат. Құдай шунан бардығыз сақтасын. Бүгінгі күнде урматтуу момун мұсылмандар, мына чегарабыз шешіліп, баткен елі дағы бір жол біз сүйініп тұрған үшіріміз. Бирок кээ бир адамдардың башка жаққа ушул нерселерди башка жаққа тартмалап, башка бир нерселерди ойлап таап, бүгүнкү биздин бир убакытта биздин чегара маселесин чечип бергиле деп суранган биз тилектерибиз ишке ашып турган мезгилде ушуну да бурмалап башка жакта элдин башына айлантып аткандар чыгып жатат туугандар. Ошон үчүн Құдай Таалага, Аллах Табарак ва Таала чексиз шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Оор күн башыбызга келгенде кандай акыбалда болдук? Болбогон бир мал, мүлк, дүйнө, бир нерселердин аркасынан бири-бирибизди гыйбат кылып, бүгүнкү күндө гыйбат кылыштын дагы эң оңой жолдору пайда болуп калды. Интернет, отуруп алып эле жазып атат адамдар, бири-бирин жамандап жазып атышат. Бүт сооптарын алдыртып атканы менен эсеби жок. Ойлоп да койгон жок. Ошон үчүн урматтуу момун мусулмандар, Кур'ан-ы Каримде Аллах Табарак ва Таала Атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум. Аллахга баш ийгиле, пайгамбарга баш ийгиле, башчыңарга баш ийгиле деп атат. Жетекчиңерге баш ийгиле. Ханафи мазхабынын өзгөчөлүгү башчыга баш ийүү, урматтуу туугандар. Башчыга итаат кылуу Ханафи мазхабынын өзгөчөлүгү ушунда, урматтуу жамаат. Ошон үчүн Кудай Таалам эч кимибизди адаштырбасын. Аллах Табарак ва Таала окуп аткан намаздарыбыздын үзүрүнү көрө турган намаздардан болсун. Окуп аткан тарауih намаздарды окуп атабыз. Эртең кыяматта кана менин тарауihим деп сурабай тургандай болсун тарауih намаздарыбыз. Оразаларды тутуп атабыз. Жокко менин туткан оразам деп суранбай турган, ошол туткан оразабыздын акыбетін көрө турган оразалардан болсун. Амин. Кудай Таалам эч кимибизди адаштырбасын туугандар. Аллах Табарак ва Таала адашып жүргөндөргө, туура эмес жолдо жүргөндөрдү Кудайым өзүң ыйман, хидаят, туура жолуна салгын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatика ya arhamar